بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب كتعليم صبي. Эми nafstin түрлөрүнөн дагы биз мутмаинна nafsты алып албадыкпы? Эми бул адам баласын тозокко алып келе турган nafs дагы бар. Эми Кудайым бул nafстан баарыбызды сактасын. Бул инна nafsa la ammaratun bisu. La ammaratun bisu. Ammara болгон nafs. Аммаратун биссу. Эми дайыма жамандыкка гана үндөгөн нафс да. Бул нафс, ушундай нафс дайыма илля ма рахима рабби. Ма рахима Рабби деп Аллах субханаху ва таала Юсуф сүрөсүндө баяндап атат. Эми Аллах бул жерде ва ма убарриу нафси инна nafsa la ammaratun bisu. Аллах Таала бул жерде аммара nafs туурасында баяндап атат. Эми la ubarri'u nafsi деп атат. Мен nafsimди башкара албайм. Акыйкатта кайсыл nafsimди башкара албайм? Кайсыл nafsimди башкара албайм десе, мындай келет дагы. Эми кайсыл nafs? Ал nafs кандай nafs десе, аммара nafsти башкара албайм дейт. Себеби бул nafs ушундай бир тоң боюн болгон nafs оңойсулук менен башкарылбайт да бул nafs. Илля ма рахима рабби. Эми илля ма рахима рабби. Бир гана Аллах субханаху ва таала өзү көзөмөлдөп өзү башкарган nafстер бар да. Мисалы ал nafs кайсыл nafs? Мутмаинна nafs бар да. Эми мутмаинна болгон nafs бар. Эми бул nafsти Аллах Таала өзү башкарат. Бирок бул nafs, аммара болгон nafs буну көпчүлүгү башкара албайт. Мындайча айтканда إن النفس لأمارة بالسوء تشير إلى أن النفس البشرية تميل بطبيعتها إلى ارتكاب المعاصي والأفعال السيئة. Эми бул nafs адам баласы негизи эле табиятынан күнөө нерселерге, жаман нерселерге бат ийилип кете тургандыгынан кабар берет дейт. Эми бул nafs ушундай nafs болуп калган, мындай bir адамды саздан чыгарыш кыйын. Бул nafstечи. Эми булундай nafска душар болгондорду мындай оңдосо дагы болот. Эми аммара nafs, мисалы күнөө кылып жүргөндөр, арам нерседен чыга албай жүргөндөр, айтор күндөп түндөп клубтан чыга албай жүргөндөрдүн nafsi демек бул аммара болуп калган nafs да. Ал бир оңолоюн дейт, бир жакшы болоюн, тамекимди таштайын, арагымды таштайын, дагы бир жакшы иш кылайын деп жүрөт. Бирок анын адамдын nafsi аммара болуп калган. Мындай бир ошол жамандык нерсени кылбаса тура албайт да. Бирок бул nafsi өзгөртсө болот. Эми кандай? Илля ма рахима рабби. Эми Аллах субханаху ва таала андан кийин илля ма рахима рабби деп атпайбы? Эми бул жерде nafsти дагы Аллах субханаху ва таала өзү жараткандыгынан кабар берет да. Жана илля ма рахима рабби. Аллах Таала кааласа, эгерде бул nafsти дагы өзгөртсө болот. Мындай мутмаинна nafска алып келсе болот да. Мындайча айтканда аммара жаман нерсеге үндөп жаткан nafстан мутмаинна nafска келсе болот. Себеби ал nafсти дагы Аллах субханаху ва таала өзү жараткан. Эгерде бул аммара nafs жок эле дегенде бир Аллах Тааланы эстеп, Аллах Тааланын акыреттеги азабы оор боло тургандыгын эстей турган болсо, ал nafs дагы жакшыл nafска келсе болот. Айтор тарбияласа болот. Мындайча айтканда аны кыйнап же болбосо аны кандайдыр азаптабастан мындай бир жакшылап түшүндүрө турган болсо, сен арам нерсе кылып аткан болсоң, демек акыретте ошол арам нерселер үчүн акыретте жооп бересиң. Анын да азабы болот. Айтор казинода жүргөн болсоң, же болбосо кандайдыр комар оюндарын ойноп аткан болсоң, кандайдыр бир ушундай бир зина кылып аткан болсоң, же болбосо кандайдыр бир процентке акча берип аткан болсоң,
анын азабын бул дүйнөдө да көрөсүң, ахиретте да көрөсүң. Себеби банкрот болууга бир үндөй турган нерсе бул анын аммара болгон нафси болуп атат да. Мисалы, кээ бирлер казинодо жүрүп канчалаган акчасын уттуруп коет. Ага чейин ушундай ойлойт экен, ага аммара нафси ушундай бир ой салат да. Сен 100 000 сом акча койсоң, демек бул жерден утуп ала турган болсоң, миллиондогон акчаны аласың деген ой салат дагы. Демек ал ошол оюнга, ушундай бир кумарга бат берилип кетет. Жок, мутмаинна нафс андай ой салбайт. Жок, сен бул кумардын аягы азап менен боло тургандыгын дароо эскертет дагы. Ал инсанды мына ушундай бир кумардан, азаптан сактап калат. Эми бул жерде аммара болгон нафстин кээ бир мисалы өзүнүн белгилери бар. Ал кандай дей турган болсо, мисалы аммара нафс дайыма ушундай бир тузайину шахават, адамды ушундай бир көзгө көрүнгөн бир убактылуу нерселерди ушундай бир жакшынакай кылып көрсөтүп коет. Анын шахватын козгой тургандай бир каалоосун, мындай бир бат, мындай бир каалоосун бат алып келет да, мындай бир бат жандандырат. Бул аммарачы. Мисалы, күнөө иш кылганга дагы кандайдыр бир бат эле жол ачып берип кое берет бул нафсил аммара. Жана дайыма өзүнүкүн гана туура деп ойлойт. Арам нерсе кылып атса дагы, ошол нерсени туура иш кылып атам деп ойлойт да. Жок, ал акыйкатта ошол аммара нафстин кулу болуп аткандыгынан кабары жок. Жана дайыма аммара болгон нафс ушундай болот. Жакшы чөйрөгө адамды кошпойт. Жакшы адамдардын арасына кошулганда ушундай бир ал адамда ушундай бир сезимдер боло баштайт экен да, аммара нафси бар адамда. Мисалы, жума баянына барып кой, же болбосо таалимдерге барып кой, же жакшы инсандардын астында отуруп кой, же зикир кылган жерлер, же илим алып аткан жерлерге барып отуруп кой, же Куран окуп турган жерлерге барып кой десе, аммара нафси аны эмне кылып турат? Тизгиндеп турат дейт. Ал жакка бардырбай дейт. Жана дайыма ушундай бир убактысын текке кетирген пайдасыз жайларга гана үндөп турат дейт. Мисалы, кээ бир ушундай бир чөйрө болот экен. Ушундай бир адамдардын айыбын, адамдардын катасын, же болбосо адамдарды эле гана сүйлөшүп, бир бул дүйнөнүн кандайдыр бир убактылуу болгон гана бир сөздөр менен, же болбосо кандайдыр бир пайдасыз гана сөздөр менен, мындай бир өздөрүнүн бир жыйындары, отуруштары болот. Ошондой жерлерге барсам, мен ушундай бир эс алып калам дегендей ой менен ошондой жакка тартып турат дейт да, ал аммара нафсчы, жаман нафс. Бирок кандайдыр бир жакшы жыйындарга болсун, жакшы орундарга болсун, бир өзүнүн гана кандайдыр бир акыретине чара көрө турган жайларга болсун, мисалы мечиттерге болсун, башка жерлерге болсун, андай жерлерге келгенде кандайдыр бир ал инсанды тизгиндеп турат. Жок, эгерде биз ушул аммара нафстан мутмаинна нафске чыгабыз десек, демек биз биринчи кезекте кандай жактарга, кандай жайларга, кандай бир жакшылыктарга кадам таштап атабыз, ошол нерсеге биринчи кезекте көңүл бурушубуз керек. Эгерде биздин каалообуз мечитке эмес, жакшылык жайларга эмес, элге, жерге кызмат кылууга бутубуз тартпастан, бирок клубтарга, же болбосо кандайдыр бир казинолорго, башка нерселерге ошондой бир кызыгуубуз болуп аткан болсо, демек ал инсанда бир аммара нафси бар экендигин билип кое берсин да. Демек ал инсандын аммара нафси ички дүйнөсүнөн, сырткы дүйнөсүнөн, оюнан дагы, айтор акылынан дагы тизгиндеп ушундай бир башкарып алган. Себеби вама убарриу нафси деп атат. Бул жерде инна нафса ламаратун бису. Мен нафсимди таза дейм, таза деп айта албайм деп атат.
Эми акыйкатта нафс бул дайыма эле жамандыкка үндөйт. Бирок эгерде биз тарбиялап ала турган болсок, нафстан өткөн чыныгы дос жок да, жакшы жака үндөп ала турган болсок, мисалы өз нафсибизди жакшылап көзөмөлдөп тизгиндеп ала турган болсок, нафстан өткөн жакшы дос жок негизичи. Иншалла, эми Аллах Таала ушундай нафстин түрлөрүн өзүнүн ыйык китебинде эскерип аткан сыры дагы, демек ар бир инсанда мутмаинна, радия, лавама, аммара нафстар бар. Бардык инсанда ошондой нафстар бар. Мисалы, кээ бир инсандардын нафси дайыма жакшылыкка гана үндөйт. Жүр, мындай бир ойноп келели, жүр көчөдө эле ушундай бир жөн эле жүрө берейли десең, жок дейт, кой мен пайдасы жүргөндөн көрө жок эле деген эс алып алайын, эртең менен туруп жумушума барайын деп. Демек, себеби ал инсан өзүнүн нафсин көзөмөлдөп алган да. Кээ бир инсандардын нафси аммарадан чыкпай калган. Эми жүр түндөп, түнү менен машина айдап, түнү менен кайтор жарыш барыш дагы бир нерселерди көрүп келебиз, дагы түнү менен эмнелерди ойноп олтура беребиз десе, жөн эле аттай учуп кетет ал жаккачы. Себеби ал өзүнүн нафсин дагы деле көзөмөлдөй элек, дагы деле өзүнүн аммара нафси бар экендигин сезе элек да. Бирок дагы деле өзүн таза деп ойлойт ал. Таза деп ойлойт. Мындай бир мен жакшы нерсе кылып атам депчи. Бирок убакыт өткөндөн кийин, макул 18 жаштан 25, 27, 28ге чейинки аралыкка чейин, эгерде ал инсан өзүн мындай бир мутмаинна нафсине алып келип албаса, 30дан өткөндөн кийин, эми 18 жаштан 30га чейин дайыма аммара, жамандыкка гана үндөп жүргөн нафси менен жүрө бере турган болсо, 30дан кийин аны, демек, бул жакта 15 жыл аммара нафси аны мындай көзөмөлдөп жүрдү да. Эми аны мутмаинна нафске чыгарыш үчүн, демек, 15 жыл көзөмөлдөгөн аммара нафсти мутмаинна нафске алып келиш үчүн элестете берди. Бир 5 саатта же 10 саатта эле келбейт ал нафси, дароо эле. Ал кантип эле күндөп түндө ойноп жүргөн эмелерин кантип эле ошолдон нерседен заматта арылып калсын, кантип унутуп калсын. Демек, анын өзү дагы жолу бар. Иншалла, бул аммара нафсти тарбиялоонун дагы жолу бар. Ага дагы өзүнчө иншалла токтолобуз. حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب.